Саламатсыздарбы? Сиздер менен Нарай Медиа. Бул видеодан сиздер 1-классын окуучулары үчүн керектүү нерселердин тизмеси менен таанышасыздар. Рюкзак. Балаңызга ыңгайлуу жана туура келген рюкзак тандаңыз. Анын өлчөмүнө, бөлүмдөрүнүн жана жөнгө салынуучу буунун болушуна көңүл буруңуз. Рюкзак окуу китептерин, дептерлерди жана башка керектүү буюмдарды батыра тургандай чоң болушу керек. Калем кутусу же башкача айтканда пенал. Балаңызга карандаштарды, ручкаларды, өчүргүчтөрдү, учтууларды жана башка жазуу куралдарын сактай турган калем кутучасын алыңыз. Жеңил уюштуруу үчүн карандаш кутусунда жетиштүү бөлүмдөр бар экенин текшериңиз. Дептерлер жана блокноттор. Окуу предметтери үчүн дептерлердин жана блокноттордун топтомун алыңыз. Адатта 1-класстын окуучуларына жазуу, математика, чийүү жана башка предметтер боюнча дептер керек. Жазуу үчүн ыңгайлуу сызыктары жана мейкиндиги бар дептерлерди тандаңыз. Ручкалар жана калемдер. Чыгармачылык тапшырмалар үчүн кадимки ручка жана калемдерден тышкары сизге түстүү калемдер же фломастер керек болушу мүмкүн. Балаңыздын колуна калем жана ручка оңой кармалышын текшериңиз жана ыңгайлуусун алып бериңиз. Кайчы жана клейди тизмеге кошконду унутпаңыз. Кайчы балдар үчүн коопсуз болушу керек, учтары тегеректелген. Желим уулуу эмес, жагымсыз жыты жок жана колдонууга оңой болушу керек. Өчүргүч жана учтагыч. Балаңызга каталарды оңдоо жана карандаштарды курчутуу үчүн өчүргүч жана учтагыч керек болот. Кийиз калем, башкача айтканда фломастер, боёк жана пластилин. Ошондой эле түстүү кагаздардагы окуу планына жараша чийүү, сүрөт үчүн фломастер, боёк керек болушу мүмкүн. Бул нерселерди мугалим менен тактап алыңыз. Окуу китептери жана окуу куралдары. Мектеп тарабынан берилген тизме боюнча керектүү окуу китептерин жана окуу методикалык материалдарды сатып алыңыз. Мектеп аларды бериши мүмкүн, бирок бул маалыматты алдын ала текшериңиз. Тамак үчүн кутуча, эгер зарыл болсо. Мектепке жей турган нерселер үчүн жемиш, бутерброд же башкаларды салуу үчүн куту же идиш алыңыз. Мектеп формасынан сырткары спорттук форма жана бут кийим. Спорттук форма жана бут кийим талаптары тууралуу мектептен сураңыз. Керектүү форманы жана ыңгайлуу спорттук бут кийимди алыңыз. Жеке буюмдар. Сумкага сөзсүз түрдө чач байлагычты кыздар үчүн. Жүз арчыны, салфетка, алмаштырууга кийим эгер зарыл болсо жана балаңызга мектепте керек болушу мүмкүн болгон башка жеке буюмдарды кошуңуз. Бул 1-класстын окуучусуна мектепке керектүү нерселердин негизги тизмеси. Бала өзүнө керектүү нерсени оңой таап алыш үчүн бардыгын белгилеп, иретке келтириңиз. Эгер видео пайдалуу болсо, башкалар менен бөлүшүп, сактап алганды унутпаңыз.